Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Алайдагы жер титирөөдө авариялык үйлөр катталды. 110 кой таш алдында калды. 8 ай ичинде 3 чоң кырсык катталып, 76 мекендешибиз каза болду. Ким жоопту? Оппозиция лидери Текебаевдин баш коргоо чарасы бүгүн каралып, мөөнөтү узартылды. Аюсай айылында үй жайсыз калгандардын маселесин Өнүгүү прогресс фракциясы парламентте көтөрөт. Чоңалайдагы жер титирөө учурунда тоодогу таштар кулап, анын кесепетинен 110 кой өлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жер титирөө учурунда Карамык айылында аскадагы таштар бөлүнүп, жайылып жүргөн койлорду басып калган. Жергиликтүү чабан 15 баш койду адалдап калган. Калган 95 баш койду адалдаганга жетишпей калган. Андан сырткары Жарандык коргоо комиссиясы жабыр тарткандардын үйлөрүн текшерүүдө Карамык айыл округунун Жекенди айылында үйлөр жана фельдшердик акушердик имарат авариялык абалга келгенин билдирди. Шиве айылында 118 үйдүн 9-у авариялык абалда деп табылып, Жекенди айылында 36 үйдүн 15-и авариялык абалда деп табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылдын 2-май күнү Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарындагы Сарыбей аймагында Майлуу суу дарыясынын сол жээгинде узуну 200 метр, туурасы 50 метр жер жарылып, болжолдуу миллион метр куб жер көчкү коркунучу пайда болуп активдешкен. Мындан Телемунарага баруучу унаа жолун жаап калуу жана 5 турак жайга электр мамыларга коркунуч жаралган. Андан сырткары жер көчкү Бабата тилкесинде активдешип, жакынкы 42 үйгө 30-40 метр жакын калган. 44 бүлө көчүрүлүп, чатырларга жайгаштырылды. Калган 5 чатыр зарылчылык үчүн Сарыбей айыл аймагынын башчысына өткөзүлүп берилди. Аюсай айылында үй жайсыз калгандардын маселесин Өнүгүү прогресс фракциясы парламентте көтөрөт. Бул туурасында фракция лидери Бакыт Төрөбаев аталган айылдын тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Өзгөн районундагы Аюсай айылында жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар менен жолугушуп, кырсыктан каза болгондорго Куран окутуп, гуманитардык жардам көрсөттү. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Оштун Өзгөн районундагы Аюсай айылында көчкү баскан жерден 8 адамдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 жаштагы уландын денеси 3-майда кечке жуук топурак астынан чыгарылды. Бир аз мурда 10 жана 14 жаштагы кыздардын денеси табылган эле. Ал эми 16 адамдын сөөгү азырынча табыла элек. Бийиктиги 15 метрде түзгөн көчкүдөн үйлөрдүн өзүн табуу дагы кыйын болуп жаткандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү билдиришкен. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кырсык болгон Аюсай айылына барып, жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар менен жолугушуп, керектүү тамак аш продуктылары жүктөлгөн бир КАМАЗ гуманитардык жардамды көрсөттү. Биз кандай дагы маселе болсо, ал өкмөттүн башчысы турат. Сиздин бул Нурлан жигитибиз бар. Сиз дагы биз менен мамиле бар. Сиздер дагы айтып, биз дагы жеткизелик ушул парламенттеги маселе карап атканда. Мына эртең ушул эми Өзгөн районунун ушул Аюсай айылы боюнча эртең менен маселе каралат. Азыр кандай маселе болсо айтып алгыла, мен жазып, эртеңки ушул эртең сессияга сүйлөйлүк биз дагы айтабыз. Жергиликтүү тургундардын айтымында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү 4 гана үйдү басып калышы мүмкүн деп эскертүү беришкен экен. Ал эми Аюсай айылынын жашоочулары жер жарылып жаткандыгын байкашып, бирок маани беришкен эмес. Анткени аталган министрлик элдерди табигый кырсыктар боюнча үйрөтүү, окутуу, инструктаж жүргүзүшпөптүр. Ал эми жабыр тарткан жарандарга керектүү тамак аш продуктылары менен камсыздап, гуманитардык жардам көрсөткөн Өнүгүү прогресс партиясы лидери Бакыт Төрөбаевга жергиликтүү тургундар ыраазычылыгын билдиришти. Мана бүгүн Бакыт Эргешевич дагы Өнүгүү партиясынан өзүнүн тапкан ушу шейит кеткендерге да, ошолорго калгандарга да болушунча бир тапкандарын алып келипти. Мына 100 кап ун түшүрүп атат азыр балдар. 10 кап картошка, 10 кап пияз. Уну бирме-бир айтпайын. Рахмат, өзүмчө ыраазычылыгымды билдирем. Өзүм атынан, элдин атынан. Турусын айтыш керек, эң көп Бакыт келип келдим. Унасы менде жерде калып кеткендер болуп беребиз. Азыр сразу машина түшүрүп эле болуп беребиз. Себеби бу жерде бир төшөк, бир ложкасы жоктур, калып кетти мына. Эчтеке жок. Төшөк
матрас, балыш дегендей біз кимдирге ел менен біз өкмөт тарабынан маслихат кылып булар кичи бир чечип беришибиз керек да өздөрүн кармап алганча. Аюсай айылы 2003 жылы эле кооптуу аймак катары киргизилген экен. Бүгүнкү күндө дагы бул жерде жер көчкү коркунучу сакталууда. Бул боюнча мониторинг адистери изилдеп чыкты. Өйдөдөн 34, алдан 16, дагы ушул жерге жакын жерлердин жалпы 96 үй бүлөгө кооптуу аймак деп табылды. Аталган айылда мектептагы кооптуу абалга келип калгандыктан жергиликтүү жашоочулар Бакыт Төрөбаевка 2 палата берилсе, балдарды ошол жакта окутуп турушарын билдиришти. Ошондой эле жабыр тарткан тургундар Бакыт Төрөбаевтан дыйкандарга колдоо көрсөтүп келе жаткандыгын айтышып, жерлерди айдап берүүгө техникалар жетишпей жаткандыгын билдиришип, тракторлор менен камсыз кылып турушун суранышты. Өз кезегинде Бакыт Төрөбаев аюсайлыктарга жардам көрсөтөрүн билдирди. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан кетип, анын орун басарларынын жоопкерчилиги каралышы керек. Бул туурасында бүгүн парламенттин жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов билдирди. Анын айтымында аталган министрлик 2003 жылы эле мониторинг жүргүзүп, кооптуу аймактарды аныкташкан болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шалаакылыгынан улам Өзгөн районунун Аюсай айылында кырсык болду. 2003 жылдан бери сиздер мониторинг жасап атсаңыздар ошол жерде. Эмне үчүн ошо элдерди ошо малды көчүрүп чыккан жоксуңар? Бул жанакы коопсуз жерден көчүрүү биздин милдетке кирбейт. Бул мыйзамдын чегинде 10 жыл мурун бөлүнгөн. Бул иш көчүрүү түздөн түз жергиликтүү бийликке карайт. Бул эме деген нерсе. Эми мына мен айтып коеюн. Бул бүгүнкү күндө аябай чоң жоготуу болду. 24 кишиче. Бирөө жоопкерчиликке бирөөдөн тартылган жок. МЧС министр кетиш керек, орун басылар толугу менен кетиш керек жумуштан. Иштете турган адамдар алып койсун. 2003 жылдагы монитор жасаган жумушту мына бүгүнкүгө аягынча чыгара албай канча кишилер жоготуу болду. Кечиресиз, эгер анда биздин мүмкүнчүлүк жок болсо биз кандай кыла алабыз, айтсаңыз? Анда МЧСти биз жоюп коюшубуз керек экен. Эчтеке милдети кирбесе, целый департамент монитор жасаган. Эчтеке жасабайса айлык деле алып жатасыңар мынакей. Бул быйыл эле болуп атат ушунда жер сүргүлөр. Бул эме деген бул шумдук билбейсиз бул. Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Эңилчек айыл аймагына караштуу Акчый жана Бозучук айылдарына тиешелүү жайытка 1 метрге чейин кар жааган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анын кесепетинен Кайыңды жайлоосуна баруучу жолдо кар күрткүлөрү пайда болуп, кыштоодогу малчыларга чөп алып баруу кыйындаган. ГАЗ-66 унаасы менен чөп алып бараткан 2 киши жол кырсыгына кабылып, бирөө каза болуп, экинчиси оор жаракат алган. Каза болгон адамды райондук өлүкканасына, жабыркаган адамды ооруканага тез жардам унаасы жеткирген. Андан сырткары кардын калыңдыгына байланыштуу кыштоодогу малдардын чөбү түгөнүп 29 баш кой, 2 баш уй өлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча тоодон кар көчкү түшүп 5 жылкыны басып калган. 3 майда райондук жарандык коргонуу комиссия кар жааган аймакка абалды жеринен тактоо үчүн чыгып кетти. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүүдө. 8 айдын ичинде болгон 3 чоң кырсык 76 мекендешибизди алып кетти. Мындан сырткары жол кырсыгынан, кар көчкүдөн жана башка жаратылыш кырсыктарынан жылына миңдеген адам көз жумууда. Мыйзамда өкмөттүн жана башка тийиштүү органдардын жоопкерчилиги так жазылып турат. Бирок бир дагы чиновник жоопко тартылганын көргөн жокпуз. Анда салыктын эсебинен жашап жаткан өкмөттүн эмне кереги бар? Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлдү. 24 адамдын өмүрүн алып кеткен жаратылыш кырсыгы Өзгөн районунда биринчи жолу болгон жок. Мындан мурда 2 жолу так ушул аймакта жер көчүп 78 адамдын өмүрүн алып кеткен экен. Бирок өкмөт элди көчүргөндүн ордуна кооптуу жерге мектеп салып баштаган. Ошонун баардык кайдыгерликтен эң жаман, эң оор кылмыш, Балзак айткан, бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик негизинен элдер өлүп атат. 93-жылы 50 киши өлдү. 2003-жылы ошол айыл өкмөттө 28 киши өлдү. Дагы канча киши өлүш керек? Жооп бергилечи. Мына мектеп боюнча жооп бергилечи. Эмне себептен ким макулдук берди? Эмнеге салынып атат? Жерин акчасын ошол. Айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүндө действительно кече барганда көрдүк. 2015-жылы мектеп башталган экен. Жер акчасынан. Бүгүнкү күндө 7,5 миллион акча затрата болуптур. Андан кийин акча жоктугуна байланыштуу токтоп калган ал жумуш.
Кооптуу жерде жашаган Аюу айылынын тургундарына эскертүү берилген. Жер тилкеси жана 200 000 сомдон сууда дагы бөлүнгөн экен. 200 000 сом деп атасыңар. 200 000 сомңарды качан бергенсиңер? Анан 200 000 бергенден кийин дагы бир мамлекеттин контролу болуш керек да. Ал деле бекер акча эмес да. Ал алынганы менен салынып атабы, эмне болуп атат дегенге дагы бир жооптуу орган болушу керек эле да. Бүгүн ал маалымат дагы жок. Жер боюнча да көп маселелер болуп атат. Акыр бир ыңгайсыз жерлерге, шарты жок жерлерден, ушундай жерлерден жер бер деп атат да. Бүгүн эми анын баарын тактап отурганга убакыт тилекке каршы аз болуп атат, бирок жер дагы ошондой берилген деген маалымат көп болуп атат да. Бул маалымат президентке чейин жеткирилди, бирок жергиликтүү тургундар башкача айтып жатышат дейт эл өкүлү. Мына массалык маалымат каражаттарында ошол жерден көз жашын тыя албай ошол жакындарын жоготкон бирөө ыйлап атат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, жер көчөбү деп сураганбыз деп 2-3 күн мурун айткан дейт. Гарантия беребиз, быйыл көчпөйт деп. Ошол МЧСтин өкүлдөрү, ар бир айыл өкмөттө азыр бирден МЧСтин өкүлдөрү бар. Ошолордун айтканын айтып атат. Ыйлап айтып атат. Ал мына бардык соцсеттерде жүрөт. Эмне үчүн биз ага ишенбейбиз? Мен жеке ошол адамга ишенем. Ал эми жана МЧСтин өкүлдөрү 3 күн мурун деп предупреждать эткенбиз, көчпөй койду деп президентке чейин ошо туура эмес маалымат бергениңер туура эмес. Ошондуктан Жеңиш Парпиевич, муну керек болсо президенттин өкүлү прокуратура тараптан текшерип, ошол кайсы мамлекеттин атынан сүйлөйт ар бир мамлекеттик кызматкер. Мамлекеттин атынан ким кепилдик берген? Же болбосо кантип эле ошол эртең бүрсүгүнү жер көчөт, үйүңөрдү басат десе ошол 46 адам өлсө өлөлү деп ошол жерде жата бермек беле. Ошондуктан 2-3 күн мурун аларга эскертүү болгон дегенге мен жеке ишенбейм. Көз өткөн адамдар актана албайт. Ошондуктан күнөөнүн бардыгын топурактын алдында калган адамдарга шылтап кое берсе болот экен. Мыйзамда өкмөттүн жоопкерчилиги так жазылган. 24 адам көз жумду, бирок бир дагы чиновник жоопко тартылган жок. Өткөндө өкмөттүн отчетун кабыл алып атканда суроолорду берип алалы десек, кээ бир кесиптештерибиз жок, өкмөттүн иши абдан жакшы экен деп жарыш сөзгө чыгышып сүйлөп эле кеде ырдап ийишти да. Жакшы болсо ушундай болот беле, мына бир жума боло элек. Өзгөчө кырдаалар министрлигине биздин мурун симпатиябыз бар эле, бирок акыркы окуя көрсөттү, даярдыктары жок, иши канааттандырылган эмес экенин. 1 миллион куб топуракты күрөк менен тазалаш үчүн бир нече жыл керек. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыкты алдына алыш керек болчу. Бирок бул министрлик кырсыкка кабылгандарды куткаруучу органга айланып калды. Илимий жактан ошол тоолорду көчпөй турган кандай жолдор бар эле? Көчпөй турган, сактап кала турган. Андай эме бүгүнкү күн андай ыкмалар жок пока. Анда силер ойлонбопсуңар бунун үстүнөн да. Ошончо министерстводо, целый министерство отурасыңар миңдеген адам. Силерден пайда да жок экен элгечи. Силерде да убалы бар ошо өлгөн адамдардын, анын мойнуңарга алышыңар керек силер. Депутаттар сындады, өкмөт мүчөлөрү актанды. Бирок акыркы 8 айдын ичинде эле Москвада, Дача сууда өзгөндө болгон кырсыктан көз жумган 76 мекендешибизди кайтара албайбыз. Бул өкмөт мына Дача суу 23 үй бүлө, бейгапар үй бүлөлөрү менен, экинчиси бул окуя. Анан кантип силер ак жолтой өкмөт болдук деп айтасыңар. Анан эми биз алардын ошол каза болуп калган адамдардын өзүн күнөөлөгөндү токтотолу. Алардын арбагын сыйлайлы. Керек болсо таазим этип, бардыгыбыздын моралдык күнөөбүз бар ошол жерде. Акчаны кем бергенибиз, акча жетпей аткандыгы, мамлекетте акча болбой аткандыгы, карызга келген акчалар оңго солго кетип аткандыгы, ушундай маселелерге чечилбей. Канча деген грант, канча деген мына жардам сурап эле кайрчы болуп бүттүк. Учурда өлкө аймагында 4000 үй бүлө кооптуу аймактарда жашайт. Эгер эртең кырсык болсо, алар дагы топурактын алдында калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан өкмөт айтканбыз, эскерткенбиз деп отура бербей, кыйнап көчүрүү керек дешет эл өкүлдөрү. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Шаардык сот бүгүн оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин камакта калуу мөөнөтүнүн 25 майга чейин жылдырылгандыгына байланыштуу анын жактоочуларынын апелляциялык арызын түшкө чейин карамак. Бирок бул жолу да Текебаевдин тарапташтарын убара кылып, сот өтө турган убакыт кечке малга жылдырылды. Анда да процесс шаардык сотто эмес, иштебеген аскердик соттун мурда имаратында өтүп, 1 май райондук соттун чечими күчүндө калтырылды.
Бүгін Бишкек шаардык сотунда Өмүрбек Текебаевдин соту саат 9:30-га белгиленген. Саат 9-дан тарта анын тарапташтары сот имаратынын алдына чогула башташты. Бирок сот белгисиз себептерден улам кечки саат 5-ке жылдырылган менен чогулгандар өз талаптарын айтышып, митингин улантышты. Алардын талабы Текебаевди үй камагына бошотуу. Саясий гумандыкка кайрылгандарга 21 апрель күнү 1 май райондук соту оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевди 25 майга чейин камакта калтыруу боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өтүнүчүн гана тандырган. Бирок Текебаевдин негизсиз жана мыйзамсыз камап отурганы аз келгенсип, анын колдоочуларын да алдап ойнотуп жатат деп тараптерлер нааразы болушууда. 1 май сот дегенден 1 май соттон деле карабайбы. Мына ушунча кечемне коркунучта отуруп атабыз. Уште оңдо дегенден оңдо эле карабайбы. Атайын келсин, турсун, ысысын, жүдөсүн деген ушул өзүнө кылган кыянаттык деп түшүнөм мен мунучу. Башкача аргумент таба албайм. Быйыл адеп жылы деп коюп, эң адепсиз окуялар Кыргызстанда болот. Быйыл ыйман жылы деп коюп, эң ыймансыз окуялар саясатта болот. Бийликтин карманаарга, таянаарга адамы жок калып, бийлик азыр объективде телевизорго чыгып атат. Дүйнөдө түрмөдөгү кишилер менен өкмөт сүйлөшпөйт. Азыр ишенерге, сүйлөшөргө кишиси түгөнүп калып, бийлик таянар эки зек калды. Эки зек калды. Эки зек менен жалпалып калды. Анан ошо бийлик кантип кадыр баркы болот. Ошентип шаардык соттун алдына чогулган митингчилер түштөн кийин чогулууга тарап кетишти. Ал эми саат 4-тө болот деген сот жоюлуп кеткен мурдагы аскер сотунун имаратында өттү. Тергөө амалдары бүттү деген менен баары бир баш чарасын олуштурбай алып кетип атат Өмүрбек Чиркечти. Өмүрбек Чиркеч ак экенин баары тарых далилдейт. Мезгил далилдейт. Ал Өмүрбек Чиркечти чыгарып берип койгон күндө дагы Өмүрбек Чиркеч эч жакта качмак эмес, эч жака. 1,5-2 саатка созулган соттук отурумдан кийин Текебаевдин 25 майга чейин камакта калтыруу боюнча 1 май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калтырылгандыгы белгилүү болду. Эми жактоочулар 5 күн аралыгында жогорку сотко кайрылышарын билдиришти. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь. Бишкек шаардык соту парламенттеги Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтыргандыгына байланыштуу нааразы болгон Базаркоргон районунун тургундары бүгүн да митингге чогулушту. Алар акцияны жөө жүрүш аркылуу улантышты. Үй камагына чыгарат деген үмүттө турган кары жаштын тилектери акталган жок. 2 айдан ашуун убакыттан бери бир дагы айыбын далилдей албай кайра-кайра убакытты созгондоруна нааразы болушууда. Митинг ушуну менен токтоп калбайт. Мөөнөтсүз болгондуктан дагы улантылат. Ошондой эле талаптар аткарылмайынча Ош-Бишкек жолунун жээгинде тигилген кыргыз үйлөр чечилбейт. Ишти кароо алгач 9:30га белгиленип, кайра кечки саат 4кө жылды. Шаардык соттун имаратынын алдында Текебаевдин тарапкерлери митинг уюштуруп, депутатты жана аны менен бирге камалган мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду боштондугун талап кылышты. Ушундай эле талап менен нааразычылык акциясына Базаркоргон районунун Акман айылында Ош-Бишкек жолунун боюнда өттү. Мында келгендер тынчтык жолу менен жөө жүрүшкө чыгышып, эл өкүлүнүн боштондугун талап кылышты. Митингчилердин талабы менен район акими келип, жергиликтүүлөр менен жолугушту. Тынчтык митинги буйруса 2 айдан 3 айга кетип атат, 3 ай толайын деп атат. Биз дагы деле ошо жакшы үмүттө, жакшы тилекте турабыз буйруса. Силер топтолуп бүгүнкү уланып аткан митингерди дагы биз эртең кабар бердик. Ошол буйруса ошо соттун чечимин күтүп отурабыз. Жакшы үмүт кылабыз. Айлап митингке чыгып Текебаевдин боштондугун талап кылгандар бүгүнкү соттон үмүттөрү чоң болчу. Бирок бийликтин бул жолку оюнунун жыйынтыгы менен кайрадан соттук процесс чылып кетип, мындагылардын ачуусун келтирди. Элдин үмүтүн, өлкөнүн өнүгүүсүнө болгон аракет Өмүрбек Текебаевдин башкы максаты болгон. Эл өкүлү мектеп учурунан баштап чындык тарапта болуп келген дейт мындагылар. Өмүрбек мектепте агайдын катасын чыгасыз дегенде, агай базасы агай менен ката деп койгон. Агайдын катасын айткан экен, ката агай, ката чыгарып койдун деп. Бозорду. Булар президент болобу, спикер болобу. Бирок болсо кандай бир член болсо жөтүнө ачык айтат деген ката кылган болсо. Ай жашырып коём, муну менен мамилем бар. Мындан бир нерсе өндүрүп алайын деп
мамиле кылбайт. Таңдан баштап боштондук деген үндөр токтогон жок. Саат сайын жөө жүрүшкө чыккан чал кемпир жаштар бүгүнкү соттун чечимин күтүп олтурушту. Качан гана кечки саат 5тен кийин Текебаевдин баш коргоо чарасы өз күчүндө калып, майдын 25-ине калгандыгын угушту. Мында топтолгон эл бийликтин бул аракетине нааразы болушту. Мына бүгүн ушу Өмүрбек Текебаевдин соту болот деп күтүп отурат элек. Жакшы нерсени угат деп угабыз деп отурдук эле. Укканга болбоду. Сот дагы оюнун көрсөтүп, дагы жылдырды. Бул элди тоготпогондугу. Бул эл менен ойнош болбойт. Эл суу деген. Суу акса, аны токтото албайт эч ким. Биз баары бир өмүкени чыгарабыз. Тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Текебаевга кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча айып угузулган. Ага байланышы бар деп мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов да кармалып, сот агада Текебаевга чыгаргандай чечим кабыл алган. Атамекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий негиз катары баалап, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишүүдө. Талгат Бакиев, Алымбек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Бишкектеги Атамекен партиясынын Октябрь райондук уюму партия лидери Өмүрбек Текебаевга боштондукту талап кылып жөө жүрүшкө чыгышты. Бул тууралуу Атамекен партиясынын Октябрь району боюнча жооптуу мүчөсү Кайбиден Исаев биздин телеканалга билдирди. Алар бул ишти саясий негиз катары баалап, саясатчы Өмүрбек Текебаевди камактан бошотууну талап кылып келет. Жөө жүрүштө чогулгандар жол жээги менен Атамекен партиясынын желегин жана Өмүрбек Текебаевдин сүрөттөрүн кармап, соттон акыйкаттыкты талап кылабыз. Текебаевга боштондук деген уран менен бир чакырым аралыкка чейин жөө басышты. Ал эми жүрүштөн соң райондук съезд өттү. Аталган съездде Атамекен партиясынын Октябрь райондук уюмунун аткара турган бир катар иштери талкууланып, партия лидери Өмүрбек Текебаевди токтоосуз түрдө эркиндикке чыгарууну талап кылышып, мөөнөт менен акцияларды уюштуруу чечимин кабыл алышты. 6 жолку жогорку кеңеш депутаты, мурдагы спикер, эмгек сиңирген юрист, бардык конституциялык реформалардын катышуучусу Өмүрбек Текебаевга карата одуну мыйзам бузуу менен кылмыш иши козголуп камакка алынаары мурдагы режимдерде элестетүү мүмкүн эмес эле. Текебаевдин адвокаттары Маевскийдин айткандары жалганын далилдеп берип жатса, УКМК даталарды алмаштырып коюп камакта кармап жаткан учуру. Бийлик Маевский деген шылуунду таап келип Өмүрбек Текебаевди камакка алгандан бери 2 айдан ашты. Эгерде Өмүрбек Текебаевди камап коюшпаганда, Маевскийдин айткандары калп экенин, Белизгейт сыяктуу эле Москвага же Лондонго болсо дагы барып, бат эле далилдемек. Эми Белиз бул ички документтер менен далилдендик. Ушуну менен Сегизбаевдин, Атамбаевдин бизге койгон күнөөсү орусча айтканда несостоятельный экен 100% далилденди. 100% логика, документ. Текебаев Белизгейттин белин бат эле сындырган соң бул жолу кармап отурушат. Мындан улам Текебаевга козголгон кылмыш иши жалган экенин анын адвокаттары далилдөөдө жана айныгыс фактыларды табышты. В первых числах июля мне позвонил Текебаев, задал вопрос, сказал, что он собирается прилететь в город Москву, не могу ли я его встретить для того, чтобы обсудить этот вопрос в дальнейшем. Я дал согласие, значит, он сказал рейс и дату прилета. Значит, я на своей машине, взяв еще одну машину с охраной, приехал в аэропорт Шереметьево, встретил Текебаева. Вылета в город Москву Российской Федерации у Өмүрбека Текебаева до 1 сентября 2010 года не было вообще. Маевский Текебаев менен июль айынын башында жолуктум деп, анын жалганы чыккан соң, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети июль айында эмес, башка айда жолуккан деп ишти оңдоп коюшкан. Жаңы айып жок. Болгону биз выступать эткен Өмүрбек Чиркешевдин даталарын айтканбыз да, мындай ал убакта Өмүрбек Чиркешев барган жок дегенде ошону биртке подкорректировали. Кылмыш ишиндеги даталарды мындай көз көрүнө өзгөртүп коюп жаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура эгерде Текебаев пара алган деп эсептесе, эмне үчүн Маевскийге жана Модинге кылмыш ишин козгобойт деген суроону адвокаттары кабыргасынан койду. 25 апрель күнү Өмүрбек Чиркешевдин адвокаты Чынара Жакупбекова башкы прокуратурага Маевский менен Модиндин Российская Федерациянын жарандарынын үстүнөн кылмыш ишин козгоп бергиле деген арыз менен кайрылды. Бул эмне дегенде баягы эгер А десек бул Б деш керек да. Юридикалык жагын карабасак дагы логикалык жакка негизги болуш керек. Эгерде 1 секунд 1 минутка ошол прокуратуранын болгон айыптап
аткан күнөөсүнө бир секундка дагы эгерде макул болбосок дагы кичине карап көрөлү десек, Өмүрбек Черкешевич $1 миллион ошол Россиянын жарандарынан мыйзамсыз алып жатат деп күнөөлөп атат да. Эгерде алган киши мыйзамсыз алса, берген киши мыйзамдуу берле. Атамекен партиясы Маевскийди жоопко тартуу боюнча мурда деле билдирүүлөрдү жасап келген. Башкы прокуратурага тийиштүү арыз бир канча күн мурун киргизилип, аны 10 күндүн ичинде карашы керек болчу. Эми башкы прокуратура Маевский менен Модинге кылмыш ишин козгойбу же кош стандарттуу саясат улана береби, аз күндө белгилүү болот. Марат Төлөмшулов, Ренат Леманов, Сентябрь. Экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокатынын арызын караган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов билдирди. Райондук сот 24-апрелде Жапаровду 28-майга чейин Бишкек шаардык номер 1-убактылуу кармоо жайында калтыруу боюнча чечим кабыл алган. Эске салсак, 25-мартта УКМК Садыр Жапаровду чет өлкөдөн Кыргызстанга киргенде камакка алган. Экс-депутат кылмыш жаза кодексинин барымтага алуу, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, өлтүрөм деп коркутуу, бейбаштык беренелери боюнча айыпталууда. Белгилей кетсек, номер 1-убактылуу кармоо жайына киргизилген Жапаровдун колунун кан тамырлары кесилип, 2-апрелде ооруканага түшкөн. Ал эми 13-апрелде номер 47-түзөтүү колониясынын ооруканасында жаткан экс-депутат кайрадан номер 1-тергөө абагына которулган. Ош облустук соту милициянын кашын жара тепкен Алтынай Жайнакованы 4 жылга шарттуу эркинен ажыратты. Маалыматка караганда, облустук соттун жаздык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясы 27-апрелде жабырлануучунун апелляциялык арызын карап, аны канааттандырган. Соттук коллегиянын өкүмүнө ылайык Алтынай Жайнакова кылмыш жаза кодексинин 234-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту бейбаштык боюнча күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыш жаза кодексинин 63-беренесинин негизинде белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, ага 1 жылга сынак мөөнөтү белгиленген. Буга чейин Ош шаардык соту Жайнакованын ишин 13-мартта карап, кылмыш жаза кодексинин 341-беренесинин 1-бөлүмү бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү менен күнөөлүү деп тапкан. Ага ылайык айыпталуучуга 30 000 сом айып салынган. Соттун бул өкүмүнө нааразы болгон жабырлануучу апелляциялык арыз менен Ош облустук сотуна кайрылган болчу. Башкы прокуратура азаттык менен Заноза боюнча жазган арыздарын токтотушу мүмкүн. Бул тууралуу Медиа Полиси институту маалымдады. Эксперттердин маалыматына караганда, Конституциялык палата Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердиги тууралуу мыйзамдын 1 жана 4-беренелерин кароо боюнча ишти өндүрүшүн алды. 4-берене башкы прокурорго президенттин кадыр баркын коргоодо мыйзамдуу өкүл болуусуна мүмкүнчүлүк берип келген эле. Өлкөнүн айрым жергиликтүү кеңештерин таркатуу чечими кабыл алынып, ага ылайык Жалал-Абад шаардык кеңеши жана 19 шаар айыл кеңештери таркатылган болчу. Жалал-Абад шаардык кеңеши бир нече ай созулган ички талаш-тартыштардан кийин 30-мартта өзүн-өзү таркатуу чечимин кабыл алган. Ал эми андан башка дагы 5 шаардык жана 14 айылдык кеңеш айыл өкмөт башчылары менен шаар мэрлерин шайлай албай койгондугуна байланыштуу аларды таркатуу сунушун президентке борбордук шайлоо комиссиясы жөнөткөн болчу. Бул кеңештерде шайлоо эми 28-майда өтөт. Бирок эмитеден эле шаардык кеңештерге аттанып жаткан талапкерлерге басым жасалып жатканын бүгүн жогорку кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында, эгер таза жана ачык шайлоо өтүшүн кааласак, анда эл өзү тандагандай болушу керек. Мен башка маселемен чыгып атам, айтайын дегеним, жаңы эле келгенде президент указы менен ар бир фракциядан 2ден өкүл болуп, шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча чечим кабыл алып, иштеп, мыйзамдар кабыл алынып атат. Ал жерде калыстыкты, ал жерде ар бир партияга, ар бир талапкерлерге мүмкүнчүлүктү берүүнү басым коюлган. Азыр мына жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо болгон турат жакында. Азыртан басымдар башталып атат талапкерлерге. Иш козгоймун, колу бутуңду бураймын. Мектептин директору болсо гармондон чалат, мугалим болсо директор чалат. Акыры элдин тандоосуна койбойлубу? Качанга чейин ушинтип бири-бирибизди коркутуп жүрөбүз? Эл чечсин, шайлоо аныктасын, ошо менен жылайлы. Биометрика, президент өзү баш болуп таза шайлоо, калыстык деп атат.
Ошондуктан жергиликтүү аткаминерлерге, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу төрага бир кулак кабыш кылып койсоңуздар. Бир тынчыраак өткөрүп алайлы шайлоолорду. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр кыска мөөнөттүү рекламага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз, андан соң берүүбүздү улантабыз. Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов өз арызы менен кызматынан кетти. Жалал-Абад шаардык кеңеши 3 айдан бери сессияга чогула албай, андан айынан кеңештин төрагасы шайланбай, шаар бюджети бекибей турат. Шаардык кеңешке шайлоо 28 майда болот. Учурда шаардык кеңешке шайлоого 7 партия ат салышууда. Алар Өнүгүү Прогресс, КСДП, Ата журт, Республика, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары. Буга чейин шайланып келген 7-чи чакырылыштын депутаттары бир пикирге келе албай, март айында өзүн-өзү таратуу чечимин алышкан. Анда шаардык кеңеш Өнүгүү Прогресс, КСДП, Ата журт, Республика Ата журт жана Кыргызстан фракцияларынан куралган болчу. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмундагы мүчөлүк акысын толук төлөгөн жана мурунку карыздарынан кутулган 39 мамлекеттин тизмесине кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 3 майда Бириккен Улуттар уюмунда башкы ассамблеянын 5-комитетинин жыйынында 39 мамлекетке ыраазычылык айтылды. Кыргызстан менен катар мүчөлүк акысын толук төлөгөн өлкөлөрдүн катарында Австралия, Канада, Кытай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Жапония, Нидерланды, Жаңы Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция жана Швейцария бар. Бириккен Улуттар уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, 2015 жылы Кыргызстандын $54,271 мүчөлүк акысы төлөнгөн. Россиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Кыргызстандын $240 миллион карызын кечүү боюнча указга кол койду. Указ тууралуу өкмөтүнүн сайтында жарыяланды. Маалыматта карызды кечүүдө Россиянын тышкы иштер министрлиги жана тиешелүү тараптар менен макулдашылгандыгы айтылат. Тиешелүү документте карызды жоюу Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө болгон жардамы экендиги айтылат. Протокол тараптар билдирүүлөрдү кабыл алгандан тартып ишке кирет. Эске салсак, өткөн жылы Россия Кыргызстандын $30 миллион карызын кечкен. Жалпысынан Россия 11 жылда Кыргызстандын $703,2 миллион карызын кечкен. Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев 6 майда Кошмо Штаттардагы кыргызстандыктар менен жолугушат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда жолугушуу Чикаго шаарында өтөрү белгиленген. Буга чейин кыргызстандык дин аалымдары Орусиянын бир катар шаарларында жолугушууларды өткөрүп келген. Түрдүү эсептер боюнча Кошмо Штаттардагы кыргызстандыктардын саны 20 миңге чейин жетет. Окумуштуулар Улуттук илимдер академиясынын президенти академик эмес, мүчө корреспондент болуп калыш мүмкүн деп чоочулап жатышканын бүгүн жогорку кеңеште Ирина Карамушкина айтып чыкты. Анын пикирине караганда, академик жакшы менеджер болоруна кепилдик жок экен. Мурдараак академиядагы мен көтөрүп чыккан коррупциялык маселелерге академиктер дагы аралашкан деген Ирина Карамушкина академиктерге караганда мүчө корреспонденттерге ишеним көбүрөөк экенин, ким өлкөнүн илим тармагын көтөрө ала турганына жакшылап көңүл буруу керек экендигин айтып, кесиптештерин советтик көз караштан арылууга чакырды. Эске салсак, жогорку кеңеш Улуттук академия тууралуу, тактап айтканда анын президентин шайлоо тууралуу мыйзамды карап жатышат. Баткен шаардык бийлигинин Азаттык радиосуна билдиришкендей, улуу ата мекендик согуштун 2 ардагерине жергиликтүү казнадан 200 000 сом бөлүндү. Ага демөөрчүлөрдөн чогулган акча кошулуп 2 машина сатылып алынды. Эми алар ардагерлерге тапшырылат. Баткенде ушул тапта согуштун 32 ардагери бар. Быйыл 9 майда Советтер Союзунун 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин 72 жылдыгы белгиленет. Расмий маалымат боюнча 1941-45 жылдарда майданга 360 миңден ашуун кыргызстандык катышкан. Алардын 160 миңге чукулук айткан эмес, 56 миңден ашык кыргызстандык жоокер дайынсыз жоголгон. Бишкектин 19 жаштагы тургуну оркестр кыз деген ат менен көпчүлүккө таанылган Мария Наумова кыргыздын улуттук аспабы болгон комузда кол ойнотуп, бир нече күү черткен. Мария Наумова комуз сыяктуу ондон ашык музыкалык аспапты ойной алат. Таланттуу өнөрпоз көпчүлүгү Канттагы авиабаза жана Кыргызстандын Бишкек епархиясындагы иш-чараларга катышат. Жалпыга маамдоо каражаттарынын өкүлдөрү таланттуу кызды Кыргызстан менен Россиянын достугун бириктирген көпүрө деп аташат. Ал эми Мария өзү эки элдин тең маданиятын бирдей айкалыштырып алып
каалап жүрөрүн айткан. Наумова музыкалык аспаптарда кол ойноткондон тышкары бии менен алектенип, бул тармакта да ийгиликке жеткен. Мындан сырткары ал түрдүү фестивалдардын жеңүүчүсү, Минута славы телешоусунун катышуучусу болгон. Мына ушундай жагымдуу көрүнүш менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Өлкөбүз боюнча болжолдонгон аба ырайы менен мен Татуу Орозбаева тааныштырам. 5-майда жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 11 градуска чейин жылуу болот, күндүз 22-24 градуска чейин жогору болот. Ош облусунда түнкүсүн 11-13 градус жылуу болуп, күндүз 26-28 градуска чейин жогору болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 14 градуска жылуу болуп, күндүз 26-27 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 2-4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-15 градуска чейин жогору болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 9-11 градус жогору, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл ойдумунда түнкүсүн 5-7 градус жылуу болуп, күндүз 14-15 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-13 градус жогору, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болуусу күтүлөт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 11-13 градуска чейин жогорулап, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болуусу айтылат. Сиздер 5-майга болжолдонгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.